Бүгүнкү күнү органика деген сөз дүйнө жүзүндө өтө мындай орчундуу сөз болуп калды да. Себеби дегенде жана химикат, буга чейин химикатты колдонуп бер айыл чарбасында. Бүт химиялык заттарды колдонгондон кийин ошол жеген адамдар ошонун оорулар көбөйүп кетти да. Ошонун негизинде бүт баары дүйнө жүзүндө органика кайтайлы, химикат колдонбойлу, жанагы ГМО генетикалык өзгөртүлгөн азыктарды колдонбойлу деп ошон үчүн органикага өтүп атышат да. Жөнөкөй азыкка алганда органикалык азык дүйнө жүзүндө кымбаттаган турат да. Ошондуктан биз мисалы үчүн 2010 жылдан Баткенде органиканы баштаганбыз. Баткен өрүгүн органикалык жол менен өндүрүп, эл аралык сертификат алдык, анан чет мамлекеттерде выставкаларга катышып жүрдүк. Бирок ошол мезгилде бизде негизги көйгөй бул органиканы өндүргөндө жана органикалык препараттардын жоктугу болчу да. Буга чейин бүт жактарда химия таркатылгандан кийин химикаттар, органика жок болчу. Аны эми эң чоң шарт түзүлдү бизге ошо органикалык азык өндүргөндө органикалык биопрепараттарды алуу мүмкүнчүлүгү толук түзүлдү да Баткенде. Буга чейин негизинен дыйкандарыбыз химияга үйрөнүп калган да. Азыр каерде эле бир оору айыл чарбасы жер жемиште оору пайда болсо, барып эле ошол жанагы ветеринардык жанагы агроаптекалардан бир химикат алып келсе үйрөнүп калышкан да. Себеби элдин мындай түшүнүгүндө органикалык препарат бар деген түшүнүк жок экен да. Ошондуктан биз ушуну жеткизүү максатында бүгүн азыр мына кичине таанышуу семинарын өткөрүп атабыз ушу биздин биофабрикада. Анан биз ушул өндүрүп аткан жанагы чымындарды элдерге жеткирип препараттарды жеткизгенден кийин ушул таза препарат колдонгондон кийин таза азык өндүрүлөт. Таза азык өндүрүлгөндөн кийин органикалык азык өндүргөн муну экспортко чыгарганга жана ээсинин талабына да ошол туура келет. Себеби дегенде азыркы күндө бизде жанагы химикат колдонуп өндүрүлгөн өрүгүбүздү биз экспортко чыгара албайт экенбиз да. Себеби азыр мына бажы бирим деген мүчө болуп кирдик. Алардын талабына ылайык сөзсүз азыкты алганда лабораторияда текшерип турган алышат да. А биздин азыктардын өтүшү кыйыныраак экен да, себеби химикаттын составынан анан жана алтын күкүрттү көп колдонгондуктан. Ал эми химизация боюнча өзүнчө департамент бар. Алар ошол химиялык препараттарды колдонуу боюнча иш жүргүзүшөт да. Айырмабызда биз жалаң органика кылабыз. Алар ошо эми химизация дегенде дагы биздин дыйкандар көп баягы түшүнүктүн жоктугунан чоң өлчөмдө колдонуп коюп, ошон үчүн баягы азыктар тестасын тийгизген ошондон болот да. Эгерде ошонун жол жобосу менен колдонсо, анда эле анчалык зыяны жок дейт. Негизи биринчи орунда органика болуш керек. Анан химизация дагы бул керек нерсе экен да. Мисалы үчүн биз органика дегенде биздин препараттар мисалы үчүн көбөйүп кеткен ооруларга толук бизге жардам бере албайт да. Мисалы үчүн мына чебертке басып кетет да. Чебертке басканда сөзсүз түрдө химизация бизге керек болот да. Ошондой ооруларда сөзсүз алар керек. А биздики эми жаңыдан фермерлерге түшүндүрүп, ошол оорулар башталган мезгилден баштап колдонуп башташ керек биздин препараттарды. Биздин өндүргөн продукциялар табигаттан алганбыз. Мисалы, бир мисал келтирсек, мына алтын көз деп коебуз, златоглазка. Златоглазка табигатта эле бар. Ол жетишсиз. Биз лабораторияда ошону алып көбөйтүп, бак дарактарга, мөмө жемиштерге беребиз. Ширелерге каршы, картишка колорадка коңузунун куртта тукумдарын жейт. Восковой моль деп коет, макаларда курттар болот, маканы жечүү. Шолордун бардык помидордо, болгарскийде, капустанын курттарынын бардык түрлөрүнү булар өзү тамактанат. Анан зыяны жок. Бизде өндүргөн азыр златоглазканы айтып атабыз, ушундай эле трихограмма бар, амблисеюс бар, 6 түр өндүрөбүз. 6 түр бардыгы таза продукция болуп эсептелет. Мисалы суюктук продукциябыз бар, триходермин, биолигнин дегендер бар. Аларды да өндүргөндө как суюктук катары чачабыз. Бак дарактарга, мөмө жемиштерге чачканда коркпой эле кол менен эле чача беребиз. Чачылгандан кийин бир күндөн кийин эле алып сразу жууп жей берсе болот. Эч кандай остатыгы, калдыктарды, зыяндуу заттар калбайт ал жердечи. Эң башында мына ушу табигаттан златоглазка алып келебиз дагы, табигаттан. Кийин буларды өзүбүз баккандан кийин тукум тууаттар. Тукумдан курту чыгат. Курттан кийин куколка болуп туруп дагы златоглазка. Ошондо 20 күндөн 30 күнгө чейин бир поколениясы өтө берет. Мисалы, биз муну бак дарактарга чыгарганыбызда, бак дарактарда да өздөрү табигый жолу менен зыянкечтер менен тамактанып, өзү дагы көбөйө берет. Азыр бизде продукция заявка болсо, биз мисалы былтыры бир 100 гектарча обработка кылдык. Биз жаңы болгондугубуздан азыр бизге заявка берсе канча болсо камтышка бизде немебиз бар да, бардык шарттарыбыз бар. Бажы биримдиги жалпысын алганда бул биздин экспортко чыкканда биринчи көйгөй маселе болду. Бирок бул жаңылуу бир алдыга жылганга бир түрткү да маселе болду. Айта кетек, себеби дегенде биз өндүргөн продукциябыздын эч бир мисалы маани бербейт элебиз. Азыркы күндө маани берип, кандай өндүрсөк, кандай сатылат, эмне кылат, мындай ошонун аркасынан ой жүгүртүп,
бүгүнкү күндөгү мындай талапка жараша өндүрүп калдык да. Талапка жараша өндүрүштүн планын койдук. Ошондон улам бул азыркы учурда бул дагы бизге керек экен. Ошо биз бажы биримдиги эмес, башка рынокко сатканда да ошол талаптар бар экенин түшүндүк да. Ошондо бул бизге түрткү болду.